Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly jamaat, murunqu sabaqtarda Muhtasarul Viqaya kitabından başlaganımızdağı Darаттын парыздары, ананын сүннөттөрү өткөнбүз. Кудай буйруса, анан ошол мурунку сабактын бүтүшүндө убада кылдым эле кичине бир эки айта турган маселелери бар. Ошол парыз менен сүннөттүн ичинде кененирээк ошого бир аз токтолобуз. Мустахаббында айтканбыз, даратты бузуучу нерселер келип токтогонбуз да. Убактыбыздын жетишинче, бул сабак көпчүлүк элге болуп аткандыктан, эл ичинде ар кимдин диний деңгээли, билим деңгээли бирөөлөрдүкү жогору болушу мүмкүн, медресе көргөндөр болушу мүмкүн. Бирөөлөр жаңыдан баштап эми динге келип, жаңы дарат үйрөнүп, жаңы намаз үйрөнүп аткан адамдар болушу мүмкүн. Ошондуктан биз жалпы элдин арасындагы колдон келишинче жаңы үйрөнүп аткан адамдар дагы пайдалана тургандай, орто бир аз динден кабар бар адамдар дагы жалпы эле көпчүлүккө мындай аздан болсо дагы ар ким пайдала тургандай деңгээлде сабак өткөнгө аракет кылабыз. Кудайым ошого тоопук берсин. Мурунку сабакта ошол китептин башындагы дараттын парыздарына токтолуп, негизги даратта 4-5 парыз бар экендиги туурасында маалымат айтылган. Ошонун биринчиси адамдын жүзүн жуу болчу. Дараттагы биринчи парыз адамдын жүзүн жууш даратта парыз болуп эсептелет. Анан ал жерде биз жүз дегенде адамдын жүзү, бети өзүнүн шариятта көрсөтүлгөн чеги бар экен. Бет деп эмнени айтабыз, жүз деп эмнени айтабыз, жууганда канчалык жерин жууш керек. Ошого да токтолгонбуз. Негизги беттин өлчөмү, чеги мына адамдын башынын чекесинен өйдө чаш чыккан жерден баштап, узунунан чаш чыккан жерден баштап, мына адамдын ийик, мына жерде ийик мындай түзмө-түз адамды бет маңдайынан туруп тиктегенде, ошо чаш чыкканынан баштап мына жердеги ийигине көрүнгөн нерсеси бет болуп эсептелет экен шарият боюнча. Ушул жерди жууш парыз болот. Бул узуну. Мына жакка тамакка өтүп кетип, биягын жууш парыз эмес. Бетте ушу сиз бир тиктегенде жүзү кайры көрүнсө, көзүңүзгө түшсө, ушул жерге чейин. Анан туурасы болсо, мына кулактын чегинен, мына кулак чегинен бул чегине чейин. Ушул жер беттин өлчөмү болуп эсептелет экен дагы. Бетти жууш парыз дегенде ушунчасын жууш парыз экен. Анан негизи өзү бул жалпы эле даратка токтолгон кезде дараттын парызы качан парыз болгон деген дагы уламаларда бул тарыхый бир маселе. Качан парыз болгон десе, имам Сухайли ушинтип айтат экен: "Ва канат фаридатул вудуи би Макката". Өзү негизи дарат Меккеде, пайгамбарыбыз Мединага көчөлекте, Мекке шаарында жүргөндө дарат парыз болгон экен. Пайгамбарыбыз Меккеде пайгамбар болгон да. Анан кийин Мединага көчкөн өмүрүнүн этек жагында пайгамбарлыктын так ортосу болуп калды. Ошо Меккеде жүрүп дарат парыз болгон экен дагы, бирок биз билебиз, Куранда аяттар бар, атайын дараттын парыздыгы туурасында баян кылынган аяттар бар Куранда. Маида сүрөсүндө ошол аяттар Мединада түшүрүлгөн дейт. Дараттын өзү парыз болгондугу Меккеде парыз болгон, бирок аяттар Медина шаарында түшүрүлгөн экен. Имам Сухайли ушундай маалыматты айтат. Андан тышкары ошол жанагы бетти айткандан кийин беттин чегин билип алдык. Ар кимиздин өзүнчө. Анан эки колду жууш парыз болгон беттен кийин. Дараттын экинчи парызы эки колду жууш керек болот. Эки колду жууган кезде бул жерде ушинтип ва ядайхи ма мирфақайхи. Эки колу мына чыканакты кошуп жуулат дейт. Кадимки мына чыканакты билебиз го, ошол чыканакты кошуп туруп жууш керек. Чыканакка жетпей, чыканак кошулбай калса жууганда парыз толук болбой калат. Андан дараты дурус болбой калат. Аны менен намаз окуганга жарабай калат. Ошон колду жууганда шу чыканакты кошуп туруп, уламалар ошол сүннөткө ылайык келет дейт. Мынагы 4 эли катары баягы чыканакты мындай айлантып туруп, чыканакты кошуп жуугандачы. Ошонсо туурарак болот. Так парыз аткарылган болуп эсептелет экен.
Анан варижлейхи ма каабейхи, эки аягын жууш керек болгон томугу менен кошуп. Анан томук деп кайсы нерсени айтабыз? Бизге белгилүү кыргыздар билебиз. Муну аягыбыздын эки жагында кичине оркоюп чыгып турган сөйөк бар. Шону томук дейбиз. Андан тышкары ошол томук дагы араб тилинде башкача айтылып, башка дагы сөйөккө, муну биз бут кийимди байлагандагы боу байланган жерде мындай буттун аяктын ошол жер бир аз көтөрүлүп турат эмеспи? Ошол жерге дагы арабтарды ошентип кааб деп, томук деп айтылат экен. Эми ал өзүнчө тилдеги өзгөчөлүктөр. Бизде кыргыздарда билебиз, ошол томук кошулуп жуулуш керек кыскасы. Томукта жуулбай калбастан, томуктагы эки капталындагы өркөйүп чыгып турган эки сөйөк толугу менен кошулуп жуулуш керек аякты жууганда. Анан төртүнчү парсы бул адамдын башы, мына чаш чыккан жердин бардыгы, кулактын үстүнөн, чекеден өйдө, желкеден жогору көздөй чаш чыккан жерди, ошол жер чаш чыккандыгы үчүн анын төрттөн бирине биздин Ханафи мазхабы боюнча чаш чыккан жердин баштын төрттөн бирине мындай масых кылып, колду суулап, нымдап, анан сүртүү масых дегенде, ошо масых кылуу парыз болуп эсептелет. Бул даараттын төртүнчү парызы. Анан буга кошумча бул китепте ва кулли ма ястурул башарата мин лихиятихи дейт. Анан дагы кимдин сакалы бар болсо, ошо сакал деп мынау эки бетке чыккан негизги мынау жаак сөйөк бар эмеспи? Ошол экөө мына кошулган жерге жалпысынан мына ошо эки толугу менен бардыгы сакал болуп айтыла берет. Анан ушул мейли ал бетине чыкканы болсо деле, бизде жана антип мындай бакен бар дейбиз го. Бул мынагу чачтын чекедеги мынау кулактын жанындагы чач менен бу сакалдын экөөнүн ортосун кошулган дагы сакал бар. Муну атайын өзүнчө өзгөчөлөп, мисалы бизде ошентип бакен бар десе, шариаттан изар, бул жерге чыккан сакал бет менен мына кулактын ортосун кичине бөлүп калат эмеспи? Бөлүп калат дагы мына кулак менен ошол сакалдын ортосу, мындай актык жер кичине сакалдын мына бет менен экөөнөн бөлүнүп калат, ортосун сакал өсүп калат да. Анан ушул жерди дагы жууш керекпи, жууш керек эмеспи? Парыз болуп эсептелеби, парыз болбойбу деген талаш бар. Ал туурасында дагы кичине сөз кылабыз азыр. Жалпысынан ушу сакалда да 5-чи парыз катары кошулуп калат, эгерде сакал коюу болсо. Эгер мына меникиндей жука болсо, суюк сакал болсо, жука суюк дегенде кандай? Мындай бир тиктегенде адамдын мына сакалынан нары түбүндөгү териси көрүнүп турса, бул суюк жука сакал болуп эсептелет. Анда мындай суюк сакалда толук эле мына сакал дагы астындагы териге дагы суу жетиши парыз. Кадимкидей эле бет жуулат, бет менен кошо бу да жуулуш керек болот. Бул сакалдын өзүнө чала-була суу тийсе дагы, бирок түбүндөгү терисине, мындай жука сакалдын түбүндөгү терисине суу тийиш керек болот да. Анан коюу сакал болуп калса, анда коюу сакалдын өкүмү башка. Бул жердеги китепке карасак, бир-эки маани чыгат. Бири ошол коюу сакал дегенде тиктегенде ошол түбүндөгү териси көрүнбөй, суу чачсаңыз түбүнө суу жетпей, сакалдан куйулуп түшүп кала турган болсо, анда ал коюу сакал болот. Мунун өкүмү, анда анын берде бир нече сөздөр бар. Бирөөлөр ушу төрттөн бири, муну чачтагыдай кылып, төрттөн бирине масых кылыш керек, ошол парыз дегендер бар. Биздин эле Ханафи мазхабында. Башкалар болсо, жок, ушул мунагу бетте жабып турган жерин, сыртын толугу менен масых кылыш керек дейт. Анан сакал кээде муну адамдын ийгинен да бияка ашып түшүп кетип атпайбы? Өзү ошол мунул жакка ийектен нары көздөй ашып түшкөнүнө суудун толук жетиши парыз эмес дейт. Демек сакалдын ушу муну бетти жаап турган жердегисине суу тийиш керек болот. Бияка салаңдап, эгер бирөөнүн сакалы чоң болуп кетсе, бул жагындагыларга суу тийгизиш шарт эмес.
Анан шого биринчи сөздү козгойт уламалар. Жалпысынан жана коюу сакалда талаш бар. Мындай суюк сакалда талаш жок. Муну жууш керек жалпы эле бетти жууганда кошуп. Беттин мына сакалдын астындагы терилерге, бетке, бет болуп эсептелген жерине суу тийиш керек, сөзсүз. Суюк сакалдуулардын мына сакалынын астындагы терисине суу жетпей калса, даараты толук болбой калат. Демек, коюу сакалдарга ошо бир суу чачса, түбүнө суу жетпейт. Андай адамдар ушу сакалын жанагы сууду бетине куйгандай эле ошол бети менен кошо сакалына да куюп, сыртын бир сыйра суу ошентип өтүп кетиш керек. Антпесе болбой калат. Бул жерде этегинде ошондойго деп токтолуп атат. Биздин бул китепти билгендер бар, билбегендер бар. Бу жерде студенттер болушу мүмкүн. Бул Мухтасарул Викая китебинин шархы. Али Каринин, Али Кари деген бар. Ханафи мазхабында мухаддис, факих, ошол Али Каринин шархына көбүрөөк карайбыз. Ушул китептен карасаңыздар болот. Бул китепте ушундай деп айтат. Бул сакал туурасындагы биздин Ханафи мазхабындагы алымдардын талашып, тартышып, анын эң так токтолгон жери ушул болду дейт. Вал асахху ма руя ан Аби Ханифата ва Мухаммадин рахимахумаллах аннаху яджибу имрарул маи ала захирил лихияти. Сууду сакалдын, коюу сакалдын сырткы бетинен бир суудун өтүшү фарз деп токтолду дейт. Коюу сакалдуулар бетин жууганда дааратта фарз катары ушу бети менен кошо сакалдын үстүнөн суу өтүш керек толугу менен. Анан жалпысынан даараттын парыздары ушул болгон. Эми даараттын сүннөттөрү. Даараттын сүннөттөрү негизи сүннөт деген эмне? Сүннөт пайгамбарыбыздын айткан сөзү дагы, кылган иши дагы, амалы. Анан кайсы бир ишти көрүп, пайгамбарыбыз же бирөөнүн сүйлөгөн сөзүн угуп, анан ошого макул болуп, каршылык кылбаса пайгамбар угуп туруп, көрүп туруп, анда бу дагы пайгамбардын сүннөтү катары эсептеле берет. Мисалы, сахабалардын бирөөсү бир ишти кылды, бир сөздү сүйлөдү, пайгамбарыбыз укту, каршылык кылбады же жылмайып күлүп ыраазы болду. Ушунун бардыгы пайгамбардын сүннөтү катары эсептеле берет. Андан тышкары бизде сүннөт деп жалпы мааниде сахабалардын дагы кылган иштерин сүннөт катары эсептелет. Анан кээде ушинтип сүннөт десе тек гана пайгамбарыбыздын гана сүннөтүн максат кылып, ошону гана ойлоп, ошондой гана мааниде айткандар бар. Анда биз аны туура түшүнөбүз. Демек, бул хадис илиминде пайгамбарыбыздын гана сүйлөгөн сөзүн, кылган ишин пайгамбарыбыздын гана макул дегенин айтып атса, анда ошол деңгээлде чектели деп айтабыз. Фиq маселесинде, фиq илиминде сүннөт дегенде ошол пайгамбарыбыздын дагы кылган, сүйлөгөн, макул деген иштерин, анан сахабалардын дагы сөздөрүн, алардын да кылган иштерин жалпы сүннөттүн ичине кире берет. Демек, даараттын сүннөттөрүнө токтоло турган болсок, биринчи бисмилла менен баштоо болгон. Бисмилла менен башташ сүннөт экен, дааратта дагы. Биз жалпы эле билебиз, шариятыбызда бардыгы эле жакшы иш, шариятта уруксат берилген иш, бисмилла менен башталыш керек, бул сүннөт. Бул даараттагы ошонун ичине кирет дагы, бисмилла менен башталыш керек. Бисмилла дегенде кандай? Биз кээде мындай бисмилла деп айткан кезде толук эле бисмиллахир-рахманир-рахим дегенди бисмилла дейбиз. Хадиске караса уламалар айтат, бул даарат маселесине келгенде бисмилла кээде ошо бисмиллахи десе дагы ушунун өзү да жетиштүү дегендер бар. Даараталардан мурун ар-рахманир-рахимди айтпастан туруп бисмилла деп койсоңуз дагы ушул даараттын бисмилласы болуп эсептелет дейт. Бул эң азы. Толугурагы бисмиллахир-рахманир-рахим десеңиз дагы болот. Же бисмилланын атайын хадисте келген дагы сахабалардан, табииндерден риваят кылынып айтылып келаткан дагы даараттын өзүнүн дагы бир бисмилласы, бул бисмиллахил-азими
Velhamdülillahi ala ni'metil İslam деген дағы бисмилласы бар. Егер сіз дараттан бұрын ушуну айтсаңыз дағы, бұл дараттың бисмилласын айтқан болу есептелесіз. Бұл сахабалардан, табииндерден айтылған. Бисмиллахил азими велхамдулиллахи ala ni'metil İslam. Бұл сөздің мәнісі, ұлы Алла Тааланың атыменен баштаймын дағы, анан Аллаға шүгүрлөр болсын, шул дин исламды бізге бергеніне деген сөз болады. Шу дағы дараттың сүннөтү. Бисмилlah. Андан чыкары ошол бисмиллага байланыштуу дагы бул эми биздин Ханафи мазхабы ушундай. Бисмилла бул сүннөт дедик. Башкалар бар, бул бисмилланы айтпаса дараты дарат болбой калат дегендер бар. Биздин азыр мынагу социалдык тармактарда көп маалыматтар чыгып атат. Бир эле биздин мазхабка гана тиешелүү эмес, башка дагы мазхабка тиешелүү хадистер дагы жазылып атат. Аны көрүп уккан адамдар кээде ошо биз бир мазхабты кармангандар ойлонуп калышы мүмкүн. Мисалы ошол хадисти окусаңыз, бул бисмилланы айтпаса дараты толук болбой калат. Бисмилланы айтпаса дараты жарабайт дегенге окшогон ошол маанини камтыган хадистер бар. Ошону окуп калсаңыз шектенип калышыңыз мүмкүн. Биздин Ханафи мазхабында бул бисмилла сүннөт. Эгер бисмилла айтылбай калса деле алган даратыңыз толук болуп эсептеле берет. Болгону бисмилла айтылганда тазалык көбүрөөк, анан сооп да көбүрөөк болот. Жанагы бисмилла айтылбаса дараты болбой калат деген эмес, даратынын сообу толук болбой калат деген мааниде алымдарыбыз айтат. Ошон үчүн бисмилланы айткан сүннөт жакшы, даратыңыз сообу толугураак болот. Анан дагы бүтүн денеңиз таза болгондун сообун аласыз. Ошого ылайыктуу хадистер бар. Эсиңизде калып калсын, бисмилланы айтсаңыз, жанагы жууган жерлериңиз дагы даратта, анан жуубаган жерлериңиз дагы жуугандай сообун аласыз. Эгер бисмилланы айтпасаңыз, анда ошол жууган жерлериңиздин тазалагандын сообун аласыз. Бисмилланы айтсаңыз, толук денеңизди тазалагандын сообу болот. Ошон үчүн демек бул сүннөт экен деп эле кылбай койсо деле даратың толук боло берет экен деп сүннөткө маани бербей койбош керек. Сүннөт ошончолук орду бар. Сүннөт биздин динибизди толуктап, парызды толуктап турчу нерсе. Демек эгерде сиз окуп кала турган болсоңуз, буга чейин Ханафи мазхабына карап бисмилланы айтып деле айтпай деле дарат алып жүргөнсүз. Анан жана хадисти окуп калсаңыз, ойлонушуңуз мүмкүн, мен буга чейин калган даратым эмне болду? Бисмилласыз канча деген даратты алып салдым мен. Намаз окуп салдым. Не болду? Ошондо даратым жарабай калды, мен намаздарымдар өтпөй калдыбы деген ой келет да мусулман адамга. Жанагындайды уккандан кийин ар ким өзүнүн кылган амалынын өтпөй калдыбы, кабыл болдубу, болбой калдыбы деген ой бардыгына эле келет. Туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы? Анан бул жерде хадис бар болсо, пайгамбарыбыз айтыптыр: "Ла салата лиман ла вуду алаху" деп. Кимдин дараты болбосо намазы дагы болбойт. "Вала вуду алиман лам язкур исмаллахи алейх" даратында бисмилланы айтпаса, анын дараты да болбойт деп ушундай хадис бар экен деп ойлонуп калышыңыз мүмкүн. Бул хадисти биз кантип түшүнөт экенбиз? Дагы ошогон бир нече хадис бар. Мисалы пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде айтат: "Ла салата ли жарил масжиди илля фил масжид" деген хадис бар. Мечиттин коңшусу болгон мусулман адамга, мечитке жакын жашайт экен да, ошол адамдын мечитте гана намаз болуш керек дейт да. Мечиттен башка жерде намаз болбойт дейт. Анан ушул хадисте демек мечитте жакын жашаган адамдар ойлошу мүмкүн, уккандай хадис бар экен го. Бул мечиттин коңшусуна мечитте гана намаз болуш керек экен. Мечиттен башка жерде намаз болбойт дедим. Ошондо мен үйүмдө намаз окусам намазым эмне болот? Мен канча деген намазды мечиттин жанында туруп үйгө окуп салдым. Эмне болот деп мусулман адам ойлонот. Ушундай бул хадисти түшүнүүдө дагы алым уламалардын пикирине карап, түзмө-түз эле хадистеги айтылган нерсени түз түшүнүп алуу кээде адамды көп ойго салат, кыйынчылыкка салат. Анан алым уламалар ошону бардыгын тактап, бул хадистин канча жолдон риваят кылган, кимдер айткан, жалпы бул
бардық эле хадис ушундай бекен же башка хадистерде бир аз өзгөрүлүп башкача айтылабы деп хадисти хадис менен чечмелеп Куран аяттары менен чечмелеп уламалар изилдеп чыгып анан мондай кылып фик китептери кылып жазган. Биздин Ханафи уламаларында бул хадистерди ошентип айтат. Бул жерде мечиттин коңшусу боло туруп анан мечитке келбей окуган адамдын намазы таптаза жок эмес, намазынын сообу аз болот. Ал адамдын намазы сообу кем болот. Мечиттин жанында туруп мечитке келбей койсо, албетте ошондой сооптон кем калат. Бирок таптаза ал баягы мечитке келбей үйүндө окуган намаз ал жерде кабыл болбойт деген мааниде эмес ал. Демек намазынын сообу толук эмес. Кем болот. Мечитке келсе, жамаат менен окуса, биз билебиз хадистин өзүндө биринде 25 даража, биринде 27 даража жамаат менен окулган намаз жогору турат жалгыз окулган намазга караганда. Ошон үчүн бул ушундай хадистер бар. Биздин алым уламалар жалпы эле ошол хадисти ошентип түшүндүрүшөт. Демек, бисмилласыз даарат болбойт дегендин мааниси, бисмилласыз дааратыңдын сообу толук болбойт. Таптаза даарат болбойт деген сөз эмес. Андан келип чыкты, ар нерсенин өзүнүн ордуна коюп, акысын бериш керек. Сүннөт амалды сүннөт дешибиз керек, парызды парыз дешибиз керек. Анан буга дагы ошол бисмилланын парыз эмес экендигине Ханафи уламалары Куранда мисалы ошол дааратта айтылганда бисмилланы айткан эмес дейт. Биринчиден Куранда Алла Таала даараттын парызын айтып аткан кезде бетти жууп, эки аякты жууп, колду жууп, башка масык тартуу туурасында сөз болгон. Бирок ал жерде Алланын атын айтып бисмилла менен даарат алуу жөнүндө сөз кылынган эмес. Бул бир. Экинчиде жанагы хадисте келгендей бисмилланы айтпаса даарат болбой калат дегендей хадис келсе, дагы бир нече хадистер келген. Бисмилланы айтпастан туруп эле пайгамбарыбыз даарат алганды үйрөтүп, сахабаларга бисмилласы жок эле даарат ал деп бисмилланы зикир кылбастан айтпастан туруп эле дааратты үйрөткөн хадистер көп. Анан ошодон токтолуп уламалар айтат, бул демек баардык хадистерди жыйнап топтоп карап көрсөк, бу жерде бисмилланын сүннөт экендигине далалат кылып атат. Эгерде парыз болгонунда эч бир хадисте калбастан айтылыш керек эле. Деп анан бул бисмилланы сүннөт дейт. Болуптур. Андан чыкары дагы сүннөткө кирип атат, эмне кирип атат? Бигасли ядайхи иля русгайхи саласан. Колун бисмилланы айтып, анан дааратты баштаганда муну эки колун муну жерде билекке чейин 3 жолу жууш, бу дагы даараттын сүннөтү болду. Ошол туурасында демек бул дааратты бисмилладан кийин эле баштала турган дагы бир сүннөтү ушул экөөүн жууш керек экен. Бисмилла айтылыш керек, анан кийин эле эки кол билекке чейин жуулуш керек. 3 жолу, демек бу дагы 3 жолу жууш өзүнчө сүннөт. Анан ушу эки колду жууп баштоо дааратты. Ушул өзүнчө бир сүннөт болуп атат. Ар кимиздин өзүнчө сооп аласыз. Бисмилланы айттыңыз, эки колду ушинтип жуудуңуз, баштадыңыз, бул өз сүннөт болду. Анан муну дагы 3 жолу жууш өзүнчө дагы бир сүннөт. Ар кимиздин өзүнчө сооп болот. Бисмилла албетте мурун айтылат, эки колду жуудан мурун. Анан кийин эки кол жуулуш керек. Демек билекке ушул толук мунугу билек дегенде мына жердеги ур коюп кичине чыгып турган сөйөк бар. Ушул жерге чейин билек болуп эсептелет. Ушул жерде. Анан бул алакандын кошулуп ушул жерге чейин толук. Мындан бул жагы анан кийин өзүнчө мүчө катары. Дагы буга байланыштуу бул мунугу колду жууганда
Uykudan turgan adam var, uykudan turбай эле ойго жүрген адам бар. Кээ бир китептерде ушу uykudan ойгонгон адам үчүн 3 жолу деген сөздү мындай кошуп белгилеп айтат да, uykudan турган адам 3 жолу жуусун деп. Анан ошого карап кээ бирлер, бул демек uykudan турган адам үчүн айтылат экен, 3 жолу жууш керек окшойт. Uykudan турбаган адам жөн эле азыр тура калып эле сиз бу жерден жумуш кылып атып эле үйдө отуруп эле туруп барып дарат алайын десеңиз 3 жолу жуубай койсо болобу деген ой келет. Жок, ал uykudan турган адам болобу, uykudan турбай ойго эле жүргөн адам болобу, дараттын сүннөтү ушул 3 жолу жууш керек. Дараттын алдында колду 3 жолу жуулат. Себеби пайгамбарыбыздан бул туурасында ошондой хадис бар да. Мынагу uykudan турган адам дегенге токтолуп атканыбыздын себеби бир хадисте ушинтип келет. Эгерде силердин бирөөңөр uykudan ойгонсо, анда ал колун жана суу турган идишке мал басын. Uykudan турган кезде суу бар идишке колун мал басын дейт. Неге минтип айтып атат? Мурунку учурда бизде го азыр жана антип чоргодон суу чыгат. Борап коюп чоргодон чыккан сууга жууа бересиз. Мурунку учурда андай чорго чыга элек кезде, жок кезде, пайгамбарыбыздын учурунда анда ушул баягы идишке куюлган эле суу болот, бетин жаап коюп ачып, кээде чоң-чоң таштан жасалган идиштер болгон, жыгаштан болгон идиштер болгон, териден жасалган чанаштар болгон, суу ташыган. Анан ушул таштагы эле чоң идишке барып булар түз эле аны оодарып отурбайт. Жалгыз адам бир кол менен көтөрө албайт, аны оодара албайт, кыйшайта албайт. Анан түз эле колун салышкан. Ошондой учурда кандай болот? Кээде кол чаң болуп деле калышы мүмкүн, башка дагы нерсе тийиши мүмкүн, кээде ыплас нерселер тийиши мүмкүн. Уктап аткан адамда ошол нерсе көбүрөөк болот экен. Уктап аткан адам дене мүчөсүн кармалайт, тер чыгат адамдын денесинен. Кээде өзү билбеген уяттуу жерин кармап коюшу мүмкүн уктап атып адам. Анан колуна ошондой бир нерселер жууп калышы мүмкүн. Ошондой бир ыктымал болгондугу үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Уйкудан турганда колуңарды ширле сууга сала бербегиле." Себеп дегенде пайгамбарыбыз айтат, билбейт да дейт, анын уктап аткан кезде колу каякта жүргөнүн билген жок да дейт. Ошон үчүн түз колду мына 3 жолу жуумайынча идишке салбагыла деген. Кызык, анда колду ал идишке салбай кантип жуат? Ана ошого жанагындай жеңил, кичинекей идиштер болсо, же жанагынтип кичине кыйшайта турган идиш болсо, анда ошону кичине кыйшайтып, биринчи сол кол менен оң колду өзүнө эле мындай кылып кыйшайтып куюп эле жууп алып, анан жуугандайын ошону оң колун анан жанагы чоң идишке салып сууду алып жууса болот. Бу шариятка каршылыгы жок. Сиздин даратыңызга зыяны тийбейт анын. Суу да булганбайт аны менен. Эгерде таптаза ошо кыйшайтыш гана мүмкүн болбой калсачы дейт алымдар. Ошондой бир абал болуп калышы мүмкүн. Бүгүн андай абал аз болот, жокко элесе. Бирок өкүмдө шарияттан ошондой болуп калса, колун мына моногул жерге чейин мына манжаларды мындай ийип туруп, ушул жерин салып, суу алып, анан кийин сол колун жууп, анан сол колун алып оң колун жууп пайдаланса болот экен. Жанагы суу кир болуп, нажас болуп эсептелбей калат. Ошо менен нары көздөй жуунсаңыз да, дарат алсаңыз да жарай берет. Эгерде ушу зарылдык болуп калды, суу алыш керек болду, мына колдун баардыгын алаканды кошуп билекке чейин салганга болбойт. Суудун булганып калыш коркунучу бар. Ошон үчүн мына жерди мындай гана ийип туруп манжаларды акырын ушул жерди алып ушуга алынган суу менен колду жууса болот. Эгер ошондой ийилбеген, эңкейтилбеген, кыйшайбаган чоң идиштер болсо. Демек ал ошол уйкудан турган адам үчүн айтылгандыгы, жана уйкудан турган адамда көбүрөөк ошол каерде болгондугун билбей калгандыгы үчүн. Бирок дарат алганга келген кезде ал айырмасы жок. Сиз уйкудан турасызбы? Жөн эле ойго жүрүп анан дарат алып баштап атасызбы? Мына эки колду билекке чейин биринчи жууш 3 жолу сүннөт болду. Вассиваки, анан мисвак. Бу дагы дараттын сүннөтүнө кирет экен. Бул китепте дараттын сүннөттөрү деген кезде эки колду билекке чейин 3 жолу жуугандан тышкары анан ушул мисвакты айтып атат. Биздин Ханафи мазхабында кээде ушундай алымдар ушуга гана токтолуп зикир кылып айткандар бар. Бул дараттын гана сүннөтү дейт, мисвактычы.
Анан аны тактап өзү хадис бар, намаздан алдын, намазга киришерден мурун мисвак кылса дагы болор туурасында хадистер бар. Анан жалпы ошого токтолуп, намаздын дагы сүннөтү катары эсептелет, даараттын дагы сүннөтү катары эсептелет мисвак. Андан тышкары деле уйкудан турганда дагы пайгамбарыбыз биринчи колдонгон нерсеси бул мисвак болчу деп Азирети Айша энебизден хадис бар. Ошон үчүн бул мисвак колдон келишинче карманып колдонсо сүннөт катары жакшы болот. Мисвак пайгамбарыбыздан ушундай хадис бар экен: "Лаула ан ашуққа ала уммати ла амартухум бис-сиваки инда кулли салатин." Эгер мен үммөтүмө ушундай машакат кылып койбогонумда, үммөтүм машакат болуп калбасын деп гана буйрубадым, болбосо мен ар бир намазда мисвак кылгыла деп буйруйт элем деген пайгамбарыбыз. Бирок үммөтүмө машакат болуп калабы? Бу деген сөз баягы важип катары буйруйт элем, бирок бул важип катары буйруй албайм. Үммөтүмө оор болуп калышы мүмкүн деп атат пайгамбарды карасаңыз. Бирок сүннөт катары эсептелет. Мындан келип чыкты, ар бир намазда мисвакты колдонуу важип эмес, сүннөт деп уламалар токтолуп атат. Демек бул дааратта дагы сүннөт, намазда дагы сүннөт. Биздин бир топ китептерде дагы тактап айтып кетейин. Ханафи мазхабынын китептеринде ошондой зикир кылынып айтылат. Бул мисвак даараттын гана сүннөтү, намаздын сүннөтү эмес дейт. Бирок ага тактоо киргизип, Ханафи уламалардын бир топтору хадиске карап, анан уламалардын айткандарына карап, бул сүннөт, намаздын да сүннөтү десек болот. Даараттын да сүннөтү, намаздын да сүннөтү дейбиз дейт. Демек, кээ бирөөлөр жок, бул Ханафи мазхабында даараттын эле сүннөтү, намаздан алдын мисвак колдонуп туруш бул биздин мазхабта сүннөт эмес десе, каршылык жок. Демек алар ошол жанагы сөздү алган болот. Ал биздин Ханафи мазхабында ошондой дагы сөз бар. Мисвак пайгамбарыбыздан имам Ахмад өзүнүн муснадында ушундай хадисти риваят кылат экен. Салатун бис-сивакин афдалу мин 70 салатан бигайри сивакин. Мисвак менен окулган намаз мисваксыз колдонбостон туруп, мисвакты колдонбостон туруп окулган намазга караганда 70 даража жогору турат экен. Сиз мисвак колдонбостон туруп бир 70 намаз окусаңыз, 2 рекеттен, мисвакты колдонуп 2 рекет намаз окусаңыз, сооп бирдей болот дейт да. Демек намазда да, дааратта да эгер колуңуздан келсе, мисвакты акырын кыпчып коюп колдонушуңуз керек. Азирети Айша энебиз айтат: "Кана ла яркуду мин лейлин ау нахарин фаястайқиза илля тасаввака qabla an yatawadda'a." Пайгамбарыбыз айтып атат да, пайгамбар түндө, күндүз биши кылып жатып калчу болсо, бир аз эс алып турганда, уйкудан күндүз болобу, түндө болобу, пайгамбарыбыз ойгонуп турса эле биринчи даарат алуудан мурун мисвак колдонот эле дейт. Азирети Айша энебиз айтып атат. Бул эми сүннөт, калып кетпеш керек. Буга маани беришибиз керек. Демек, колдонбогондор колдонуп маани берсе жакшы болот. Андан тышкары дагы мисвак туурасында бир топ сообу туурасында, монун фазилаты туурасында көп хадистер дагы сахабалардын, табииндердин, таба табииндердин бир топ сөздөрү бар. Жалпысынан демек бул мисвак сүннөт экен, дааратта да колдонуш керек. Дааратта колдонгондо негизги даараттагы колдонуш учуру кайсыл учур болот десеңиз, даараттын башында. Азыр хадисте айткандай, даарат алуудан мурун пайгамбарыбыз мисвакты колдонот эле деп айтты Азирети Айша энебиз. Фикта дагы ошондой. Оозду жуасыз го сиз, 2 колду жууп, анан оозго суу аласыз. Ушул учур мисвакты колдонуу учуру болуп эсептелет дааратта. Адам мурунда колдонсоңуз болот. Бирок ушу 2 колду жуугандан кийин бисмилла айттыңыз, 2 колду жуудуңуз, анан шу оозду жуарда, маза кылардан мурун ошол колдонсоңуз мисвакты так даараттагы оорду ошол
Şol учурда колдонуш керек. Андан мурунда колдонсоңуз болот. Анан мисвактын калыңдыгы, өлчөмү туурасында дагы алымдардын айткан сөздөрү бар экен. Адамдын моногу манжаларынын калыңдыгындай боло берет дейт. Манжалардын калыңдыгындай калың болсо боло берет экен. Мындан ичкерээк болсо да болот, калемдей болсо да боло берет. Узундугу канчалык болот десе, узундугу ушу бир сөөм. Бир сөөм болсо болот экен. Мындан узуну дагы ылайыксыз болот экен, мындан кыскасы дагы ылайыксыз болуп калат экен. Ушундай болуп бир сөөм болсо болот дейт. Мисвактан ошол сүннөткө ылайыктуу болот экен. Hazreti Ayşe'nin özünden ошондой сөз бар, бул пайгамбарыбыздын мисвагы жана жазуучулардын, калемгерлердин калеминин турган жеринде турат эле деп. Пайгамбарыбыз кээде ушу мына калем койгон кулактын үстүнө коюп коет эмеспи? Ошондой кылып кулактын үстүнө коюп койчу экен. Зарыл болсо, ошентип баягы эстен чыкпаш үчүн бул көз көрүнө туруш керек. Пайгамбарыбыздыкы бир идишке коюлуп, суу куюп, анан сууга салынып турчу экен. Hazreti Ayşe'nin өзү айтат мисвагын. Пайгамбарыбыз дайыма колдонгон экен. Түз болгону жакшы дейт колдон келишинче мисвактын. Жанагындай мисвактын муундары болот. Мууну көп болуп кетсе, көп кылбастан ошол түз эле жыгачы муун азыраак болгону жакшыраак дейт. Анан ал мисвак дегенде атайын өзүнчө эле бир эле дарактан эмес, бул жанагы атайын ачуу болгон, кычкыл болгон дарактар болот экен. Ошол кычкыл дарактардан алынат экен, бир нече дарактар бар экен. Анын ичинде ошол кээ бир дарактарды пайгамбарыбыздын дагы сахабалардын дагы айткан сөзү бар. Баланча дарак деп арабтарда бар экен да. Андан тышкары мисвакка байланыштуу бул ачуу дарак ушуну колдонгон кезде көп пайдасы бар экен. Аны өзүңүздөрдү издеп окусаңыздар болот. Адамдын моногу дене боюндагы, оозундагы, тиштин моногу тери неме этинин, мүлкүнүн жакшы бекем болушуна, оорудан алыс болушуна, көкүрөктөгү тазалоо, какырык чыкпастан көкүрөктү тазалоосуна, тамактын аш болуусуна, боордун ички органдардын тазаланышына адам оозун канчалык таза кармаса, андан тышкары пайгамбарыбыздын ошентип оозуңарды таза кармагыла бул Курандын жолу деп айткан. Кыскасы, оозду таза кармоо, мисвакты колдонуунун ушунчалык пайдалары абдан көп. Анан мисвакты колдонгон кезде алымдар буга да токтолот. Мындай мисвакты узунунан колдонобузбу же туурасынан колдонобузбу? Бизде азыр оозубузда мына ооздун узуну мындайынан кетет да. Мындайынан болгондо ооздун туурасы болот. А тиштики тескерисинче. Тиштин узуну мындай болот дагы, тике. Туурасы тескери болуп калат. Ооздун узун туурасы менен тиштин узун туурасы бири-бирине каршы да. Ооздун узуну мындайынан болот, а тиштин узуну тикесинен болуп атат. Анан китептерде айтат, мисвакты колдонсо болот, туурасынан дагы, узунунан дагы дейт. Бул туурасынан да узунунан дегенде тиштин туура узун туурасын айтып атабы же ооздун узун туурасын айтып атабы десе, алымдар тиштин узун туурасын айтып атат дейт. Мисвакты тиштин узунунан дагы колдонсо болот дейт, туурасынан да колдонсо болот дейт. Эки түрдө тең, тиштин мындайынан дагы мисвакты тиштин узунунан дагы, тиштин туурасынан дагы тазалап колдонсо болот экен. Эгерде бирөөсүн эле кылам десе, анда тиштин узунуна токтолсун дейт. Тиштин узунунан дегенде мындай тикесинен, демек, эгер экөөнү тең кылбай бир эле узунунан кылам десе, анда узун колдонсун дейт, тиштин узунунан. Болбосо экөөнү тең колдонсо болот экен. Эгерде андан тышкары дагы ошого токтолот. Бирөөдүн мисвагы жок, жоготуп алды, жок болуп калды, талаа түстө болду, мисвак болбой калды. Эмне кылса болот? Сүннөт катары ошол мисвактын ордун жапчу бир иш барбы? Десе, "Ва ястаку би асабиhi инда адамиhi ав адами аснанихи." Алымдар айтат, эгерде мисвагы жок болуп калса, же тескерисинче мисвак болгон менен тиши болбосочу. Карыды же башка бир оору себептен тиши түшүп калды, тиши жок экен. Мисвак колдонгусу келип атат. Анда ал адам баягы мисвакты мүлкүнө, тиштин этине колдоно албайт. Ал зыяны тиет анын, тиши болбосо. Ошол учурда
манжаларын қолданса болады дейді. Манжасын қолданса болады екен. Себебі ушундай риваятты имам Байхақи риваят кылат экен. Лиқаулихи саллаллаху алейхи вассалам юджзи минас сиваки ал асаби'у. Бұл мисвактың ордун манжа басат деген екен. Мисвак болбой қалса, шондай қылса болады екен, же ору себептен тиши болбой қалса, анан қолданса болады екен. Бұл турасында атайын имам Табаранинин риваяты бар екен дағы. Азирет Айшені өз пайғамбарымыздан сұрайды екен: Я Расулалла, егер де бір кишинин тиши жоқ, түшіп қалып, тиши болбой қалса, мисвак қолданса болау деген екен. О, болады дептір. Десенен қантып қолданат мисвак десе, пайғамбарымыз айтып тұр: Юдхилу исба'аху фи фихи. Манжасын оозуна киргизет дептир пайгамбарыбыз. Манжасы менен мисвак катары колдонсо болот экен. Мисвагы жок же тиши жок адам, ошентип мисвак колдона албаган адам, анда ушу манжасы менен баш бармакты оң жагына, бул сөөмөйдү сол жагына колдонсо болот экен. Болуптур. Бул мисвакка байланыштуу маселелер. Андан кийин дагы бир сүннөтү дараттын оозду жуу, мурдун жуу. Оозу сыяктуу эле мурду дагы өзүнчө башка оозуна 3 жолу суу алат, анан мурдуна 3 жолу суу алат. Оозуна оң кол менен суу алат, мурдуна алганда сол кол менен, оң кол менен алып, сол кол менен анан ташташ керек болот. Ошол сүннөткө ылайык кирет. Демек биздин мазхабта 3 жолу суу алган сүннөт. Биздин мазхабта 3 жолу суу алган сүннөт. Бир эле суу менен 3 жолу мурдуна алып, же бир эле сууду, бир уч сууду 3 жолу оозуна алып, тазалап коюу туурасында хадис келет. Бир эле уч суу менен. Бирок биздин мазхабта айтат, жок, башка да хадистерге карап тактап, биз оозго өз-өзүнчө суу алабыз. Мурунга да өз-өзүнчө 3 жолу суу алабыз. Ошол соо көбүрөөк болот. Ошол жакшыраак. Бир жолу кылып койсо деле сүннөткө каршы келбейт, бирок 3 жолудан кылса сооптуураак болот. Буга бизден ушундай имам Табаранинин риваяты менен хадис бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дарат алды. Анан оозун 3 жолу жууду, анан мурдун 3 жолу жууду деп. Яхуду ли кулли вахидатин маан жадидан. Анан ар бирине оозун 3 жолу жууганда, мурдун 3 жолу жууганда, ар бирине өз-өзүнчө суу алат эле, жаңы сууду деп риваят кылып атат. Анан жүзүн жууду, анан башына масык кылды, мындайча деп анан сахабалардын көрсөткөн даратынан алып чыгып атат. Биздин Ханафи мазхабында ушул хадиске амал кылып 3 жолудан өз-өзүнчө bir su alıp oğuzu çayqayız, dağı bir alıp ikinci yol çayqayız, dağı su alasız üçüncü yolu. Morunda da uşundoy. Su alasız, taştaysız, ikinci yol su alıp taştaysız, üçüncü yoldağı su alıp anan taştaysız. Sol kolu menen taştaş gerek boladı. Demek Peygamberimiz namazda oğuzdu, murundu juusu daima таштабастан кылып жүргөн экен. Ошон үчүн бул daaratта ооз менен мурунду ушинтип чайкаш сүннөт болуп эсептелет. Өзү негизи пайгамбарыбыздын хадисин риваят кылган сахабалар көп болгон айтат да, пайгамбарыбыздын мындай daarаты менен мындай деп көрсөтүп айтып берген. Анан ошону Hazreti Abu Bakr, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti palança sahabalar Peygamberimizdin daarатын шунтуп көрсөтүп айтты бизге. Деп аны табииндер айткан, башка бир сахабалар айткан, мен баланчанын ушинтип айтканын көрдүм деп бири-биринен риваят кылышат. Ошону бу жерде кээ бир алдымдар ушинтип айтат экен, Peygamberimizdin daarатын толук ошентип риваят кылгандар бул 22 сахаба болгон дептир. Азыркы хадис китептериндеги келген daarat туурасындагы көрсөткөн амалдарын, daaratты пайгамбар мындай кылган деп айтып берген хадистерди чогулса бардыгын 22 сахаба болот экен. Анан ошолордон башкаларга тараганда негиз ошондой 22 сахабаныкы белгилүү экен, пайгамбарыбыздын daarатын көрсөтүп айтып берген.
Демек ошол 22 сахабанын пайгамбардын даратын көрсөтүп бергендерди караса, кээ биринде бирөөлөрү бул ооз менен мурунду айткандар бар экен, кээ бирөөлөрү ооз менен мурунду 3 жолу деп айтпастан жөн эле ооз мурунду чайкаш сүннөт деп эле коет экен, 3 жол эмес. Кээ бирөөлөрү атайын токтолуп, жок бул 3 жолу ушундай кылыш керек дегендер айтылат экен. Анан ошондой баардыгын топтоп келип, анан жыйнап уламалар мындай өкүмдөрдү алып чыгат да. Анан ушул кээ бир хадистерде жанагындай кылып фамасаха расаху фаакбала бихима ва адбара маррatan вахидatan. Пайгамбарыбыз дааратын айтып атып, сахабалар анан башына мас кылган кезде пайгамбарыбыз мындай башынан тартып келип кайта арт жагына желкесине ичине алып барып, колун чачына кайта мындай алды жагына алып келгендигин айтат да. Анан ошон ар кимисинен топ алымдар сөздөрдү жыйнап хадистен. Анан демек жалпы чогулсак мындай нерселер хадисте айтылат экен. Демек даараттын сүннөттөрү бул болот деп тактап беришкен. Анан дааратта муну орозо кармаган адамдын дагы оозун чайкоо өкүмү бар. Дааратта орозо кармаган адам оозун кантип чайкайт? Биз айттык, азыр оозун чайкайт. Оозун чайкаган кезде тамагына суу кетип калсачы. Ошондон этият болуш үчүн орозо кармаган адамдар оозун чайкаган кезде этият болуп чайкаш керек болот дагы. Мурунга суу тарткан кезде дагы катуу байт каң шаардан нары тамакка кетип кала тургандай катуу тартпайт. Орозо кармаган адам шу мурун тарткан кезде моногу жумшак мурундун жумшак эт бул жердеги мону катуу сөөгкө жеткенге чейин негизи ошол жакка чейин жетсе, бул сүннөт аткарылган болот. Анан нары көздөй дагы каң шаарына чейин суу тартып жиберсе, орозо болбосо боло берет. Бирок орозодар адам андай кылып жеткире сууду мурдуна дагы, оозуна дагы гаргара кылбаш керек. Кээде ошол орозо эмес адам оозуна суу алып толук чайкалсын деп тамагында гаргара кылып оозун андай кылса да болот. Бирок орозодар адам андай кылбаш керек. Орозосу ачылып калуу коркунучу бар. Эгер ошентип чайкап атып эсинен чыгып мурдунанбы, оозунанбы орозодар адамдын суу кетип калса, анда ал bir күн ошол күндүн казасын берет. Бирок кафарат бербейт атайылап ачпагандыгы үчүн. Жөн эле bir күнгө bir күн казасын берет. Андан тышкары оозду чайкады. Эми немеге өтөбүз? Мунуга дагы сүннөт даараттагы сакал менен муну манжаларды салалоо. Сакалды дагы салалоо бар, манжаларды салаламак. Ошол сакалды салаламак сүннөт, манжаны салалоо да сүннөт болот жууганда. Колду жууп атканда манжаны салалоонун сүрөтү ушундай, мындай кылып үстүнөн. Оң колду сол кол менен мындай оң колду салалоо болот. Сол колду салалаганда оң кол менен үстүнө мындай кылып толук суу жетиш үчүн. Муну аралары калып кетпесин. Демек бул дагы сүннөт болуп эсептелет. Сакалды кантип салалайт десе, бул жерде айтат Азрити Анас разыяллаху анхудан ушундай хадис бар экен. Кана алейхи салату вассалам иза тавадда'a халлала лихиятаху. Пайгамбарыбыз даарат алса, сакалын салалачы эле деп Азрити Анас пайгамбарыбыздын дааратын айтып барат. Ибн Маджа менен Имам Баззар риваят кылып атат экен. Аны кантип салалайт десе, ан юдхила асаби'аху мин асфали лихиятихи ила ма фауқаха. Сакалдын астынан манжаларын киргизет дейт. Мейли сиз суу алып мындайынан болсун же мындайынан болсун, суу алганда өзү мунусун ылайык келет. Кичине суу менен салаласаңыз, же колуңузду суулап алып нымдап алып туруп анан мындай салалайсыз, же мындай салалайсыз, айырмасы жок болот. Суу алсаңыз мындайынан салалаш керек болот, колуңузга суу алып салалайын десеңиз. Буга атайын ушундай кылып сүрөтү муну сакалды астынан мындайынан эле кылса болбойт белеси, жок сүннөт. Пайгамбарыбыз муну асты жагынан алыш керек экен. Эки жактан ылдый. Ушул сакалдын салалоосу. Бул туурасында
لما روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه إمام أبو داود'un Sunan kitabında Sunan Abu Davud'da şunda hadis keletken Hazreti Anas radıyallahu anh aytatken كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء Peygamber zikir darat algan bolsa deydi. Sakalına gelgen geçte koluna su alatılı deydi. Keffen min ma'in bir alakan su alıp فأدخله تحت حنكه Peygamber zanananı bunu astından kirgizetiyle dağ deydi. فخلل به لحيته onun sakalını salalaydı deydi. Demek atayın içine su alıp sakal düşünüp salalı bu sünnet bolu dedi. Anan da Peygamberimiz aytdı deydi. وقال بهذا أمرني ربي Meni Rabbim şunday kılıp buyurdu degen eken. Ve sekete anhu ve kezel munziriyyu. Dağı bu şu koşumça bir top hadisleri var eken, kıskası sakaldı salalov sünnet. Mancanı salalovdağı daratta sünnet, sakaldı salalovdağı daratta sünnet. Bir neçe bu kadar başka hadisleri var. Demek bizden mazhabdan Hanafi mazhabında şol sakal menen mancanı salalov sünnet darattan sünneti. Anan mancaların özün salalov bu kadar hadisler var. Sebep Peygamber şunday Atayn İbn Abbas'a aytkan hadis var iken İza tavadda'ta İbn Abbas eğer sen darat alsan fehallil asabi'a yedeyk ve ricleyk. Anda sen kolundan dağı ayaklarından dağı mancaların salala deptir. Sakal salalanırken, kol mancaları salalanış gereken, ayaktın dağı mancaları salalanırken. Ayaktın mancaları kan tip salalanır. Ana salalarında özünün berdeki jol jobasını aytıp atat. Bul turasın hadis İmam Ahmad özünün musnadında aytatken, El-Mustavrid ibn Şeddet Peygamberimizin sahabesi aytat, Ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ tavadda'a yukhallilu asabi'a ricleyhi bi khinsarihi. Peygamberimizi gördüm, darat alıp atkanda ayağının mancaların salalaganda çıpalağı menen salalaydı deydi. Bunu çıpalak menen sol koldan çıpalağı menen siz bu ayağınızın mancaların salalayız. Bu ayaktın mancalarının astıcağının tamancağının bunu çıpalağından başlayıp sol koldan çıpalağı menen bunday kılıp salalayız. Ayaktın buttun mancalarınçı astın jağынан salas, üstüne emez. Astından salıp turup salalış gerek bolat. Oşol kandayça salalasını aytып barat. An yada'a yadahu al-yusra fi asfali rijlihi al-yumna. Sol kolu menen oң ayağının astına koyotdağı deydi. Ve yudkhilu khinsaraha. Anan çıpalağın salat beynel asabi' mancaların arasına çıpalağın salıp sol kolun çıpalağı menen ayağını tazalaş gerek deydi. Salalaş gerek mancaların. Mubtadi'en min khinsirihil yumna. Ana başlaganda şol oң butun salalagan keste sol kolu menен oң buttun çıpalağından başlaydı deydi. Çıpalağından başlap baş parmakka çeyin geletken muntahiyen ila khinsirihil yusra. Anan bu oң but sol butuna gelgende sol buttun baş parmağından ile. Sol buttun baş parmağından ile beyagına şondo oң sırtından kılsa oң gelet, sol kol menen sol butunun üstünden ile, oң butunun astından ile. Demek oң ayaktın çıpalağının sol ayaktın çıpalağına çeyin. Şundayının katarı menen bolup ketedi. Emi andan çıkarı. Bul hazır bize aytıp atkan nerse bunu sünnet dedik. Şol bunu mancalardı. Koldun, ayaktın mancaların salalao sünnet boldu. Eğer de şol araları açık bolup şun salal su jetse, su jetip turgan keste sünnet bolot. Eğer su jetpey turganday dengelde olup kalsa, keybir adamdardın ayağının je kolunun mancaları köp açılbay kalıp oru sebepten de. Janında içine şal orusu menen bir Kuday saktasın. Ya da başka orular menen bir keybirelerinin biz salaları birigip kalgan adamlar var. Analarga şunday toluk açıp şol kol menen sürtmeyince jitpey kala turgan uçur bolup kalat. Orusu sebepten je başka özün tabiatı şonday jaratılıp kalgan adamlar var. Alarga sünneti mesal vacip bolup kalat. Sakal menen
манжаларды, аяк менен колдун манжаларын ооба жок ошол сетсе деле кранга деле суу жетип атса деле, суу жетип турган учурда жанагы салалаш сүннөт. А суу жетпей калса, анда салалаш важип болуп калат. Себеби дараты толук болбой калат да салалабаса. Демек бул ошол учурда дарат алып аткан адам өзүнүн абалына карасын. Суу жетип турса деле салалап коюу анан сүннөт болуп атат. Мунун сообу болот өзүнчө. Сүннөт деп кылгандыгы үчүн ага соо болот, амал алат. Анан колду салалоодун манжаларын биз айттык, мындай салаласа болот. Негизи мындай кылса деле болот. Жууп мына мындай деле салалоо, ичинен деле, тышынан деле салалоо катары эсептеле берет. Экөө тең сүннөт аткарылган болот эгер кылса. Бирок жакшысы дейт, бу жерде айтып атат: "Вал аула ан яж'ала батина каффиhi al-yumna", оң колунун алаканын сол колунун ала захрил юсра, сол колунун үстүнө коюп, шундай кылып салаласа, шул жакшы дейт. Анан оң колун салганда мындай болот да, сол колун мындай үстүнөн салалаган жакшы. Бирок мындай кылып салаласа дагы эле эсептелет. Буга байланыштуу дагы бир хадис айта кетели, бул орду болуп атат. Зарыл пайгамбарыбыздан имам Дарақутни риваят кылат. "Халлилу байна асаби'икум", силер колуңардын аягыңардагы дарат алып аткан кезде салалагыла манжаларды. "Ла юхаллилуха Аллаху бин-нар йаумал қиямати", эртең кыямат күнүндө барганда Алла Таала тозок оту менен салалабасын, силер азыр салалагыла деген. Бу деген сөз демек ошол даратыңар так болсун. Эгер даратыңар толук болбой калса, анда кылган амалыңар, окуган намазыңар дарат менен кылынчу амалдын бардыгы жокко чыгып калышы мүмкүн. Анда ал амалыңар өтпөй калгандан кийин анан ордуна жаза болот да. Ошону айтып атат, кыяматка бар Алла Таала теге тозок оту менен силердин манжаларыңарды салалаганча өзүңөр салалагыла деп атат пайгамбарыбыз. Имам Табараниде да ушундай риваят бар экен: "Мен лам юхаллил асаби'а бил ма'i халлалаха Аллаху бин-нар йаумал қияма", кимде ким манжаларын ошол суу менен салалабай турган болсо, анда кыяматта от менен салаланат дейт. Дагы ушу пайгамбарыбыздын бир хадиси: "Иза таваддата фа асбигил вуду'a", дарат алсаң даратыңды толук кыл дептир пайгамбарыбыз. Анан "Ва халлил байнал асаби'i", манжаларыңдын арасын салала деген экен. Андан чыкаранын дагы дараттын дагы бир сүннөтү, бул ар бир жууган мүчөнү дараттагы 3 жолудан жуу өзүнчө бир сүннөт болгон. Жүзүңүздү 3 жолу жуасыз, колуңузду 3 жолу жуасыз, чыканака чейин дагы, билекке чейин дагы, аягыңызды жууганда дагы ошондой 3 жолу жуулуш керек. Бардыгы 3 жол жуула турган мүчөлөр 3 жол жуулуш керек. Негизи ушул 3 жол жуулуш керек дегенде бул адамдын жүзүнө, эки колуна, анан аягына тиешелүү болот көбүнчө. Ушул 3 мүчөгө. Себеби биз башка масык тартканда эрде бир эле жол масык тартабыз. Негизи ушул 3 жолдон жуулуш керек дегенде адамдын жүзүн, эки колун чыканака чейин, анан эки аягын томуктары менен кошуп, ушул үчөөсү 3 жолдон жуулуш керек. Сүннөт. Көз жуулбайт. Азыр токтолобуз ага дагы. Бет деген кезде биз жана айттык, адамдын мындай биртик дегендеги көрүнгөн нерсеси бет болуп эсептелет. Бирок ошол бетке мынагы ооздуку азыр. Мына оозду жөн эле мындай жумган кезде эрине тийгенде, мына сырты көрүнгөнү бул бет болуп эсептелет, бетке кирет. Ошол оозду мындай жөн эле кыйнабай эчтеке кылбай жөн турганда жапсаңыз, ошол мына сырты ооздун көрүнүп турган эриндердин кызыл, ошол жери сырткы көрүнгөнү бул бетке кирет, бу жерге суу тийиш керек. Анан жана жабылып калгандагысы нар жактагы ал бетке кирбейт, ал оозго кирет. Ал жуулуш сүннөт. Бирок мынагул жерде ошо биртик дегенде ооз жумганда көрүнгөн жери бул парызга кирип калат. Мурундун ошо көрүнгөндөгү мынагул жерге чейин көрүнүп турган жери ошо кошулуп парыз мына бетке. Нары ичине киргизип биз айттык, жана эт мына жумшак, мына сөөгө чейинкиси суу тартылышы ошол сүннөт. Ошого чейин тартсаңыз болот, аны парыз эмес. Көзгө келген кезде көздүн ичине суу жетиш парыз эмес. Көздүн ичи бетке кирбейт. Жана бетти жуугандагы парыз деген жерге көздүн ичи кирбейт. Кыйнап көздүн
Кыйнап көздүн ичине суу киргизгенге болбойт. Ушундай риваяттар бар. Кээ бир сахабалардын арасында ошол көздүн ичин дагы жууганга аракет кылгандар болгон экен, бирок өмүрүнүн этегинде көздөрү көрбөй калган экен. Аны ошон үчүн бул кыйнап көздүн ичине суу киргизүү өзү парыз дагы эмес, сүннет дагы эмес. Бирок ошондой кылып этияттык кылган адамдар болгон экен, көзүнө зыян тийген экен, этек жагында өмүрлөрүнүн көздөрү көрбөй калган деп айтышат уламалар. Бирок сиз айткандай муук деп коет. Мына көздүн мурун менен такалган жердеги чылпак турчу, үйүлчү жер бар го. Ошол жер жуулуш керек, сүннет. Мындай жуулган кезде ошол кошулуп жуулат. Бир мындай кылып жууганда козгоп коесуз, ошол жер жуулуш керек. Андан тышкары дагы кулак менен башка келдик. Кулакка баштын бардыгына бир жолу мас кылыш бул сүннет. Мурункуда да көрсөткөнбүз. Баштын бардыгына масых кылыш сүннет. Бирок 4/1 парыз дегенбиз. Баштын. Баш дегенде ошол чаш чыккан жердин бардыгыны баш деп эсептей беребиз. Негизи бул моногу адамдын жүзү дагы адамдын башында, кулагы деле адамдын башында, көзү деле адамдын башында, бирок бул бет бөлүгү болуп эсептелет. Чаш чыккан жер аны баштын чаш чыккан жери деп айтабыз. Баштын чаш чыккан жеринин 4/1 масых кылыш парыз болот да, жалпы бардыгын бир жолу масых кылыш бул сүннет. Hadiste ушундай деп келет. Мына хадисте келгенде айталы, Рубайя бинту Муаввиз пайгамбарыбыздын дараталанын көргөн экен, бул аял киши, сахабия. Ушундай деп атат, пайгамбарыбыз дараталды, анан башына масых кылды дейт. Пайгамбарыбыз фамасаха расаху ма акбала минху ва ма адбара, башынын алды жагына дагы, аркасына дагы башына масых кылды дейт. Ва судгайхи, мунагы эки чыкыйына дагы дейт пайгамбарыбыз. Ва узунайхи маррatan wahidatan, анан эки кулагына бир жолу масых кылды дейт. 3 жолу эмес. Башына дагы, демек мунагы эки кулагына, муну чыкыйына дагы, демек бир жолу ошентип кошуп масых кылды. Эми судгайхи дегенде бу жерде ушу чыккан мунагы чачын айтып атат да. Андан тышкары пайгамбарыбыздын ушундай эки колуна fa aqbala bihima wa adbara, bada'a bi muqaddami ra'sihi, thumma dhahaba bihima ila qafahu, ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. Масых кылган кезде ошол жолдун кээде бирөөлөр боюн моногул жердеги риваятка караганда масых кылган кезде мурункудай айтканбыз. Мындай ушу артын алып барып деп атат. Чаш чыккан жери шейин кайта астын алып келди деп атат да хадисте. Бир артка тартып барып, анан кайта астын алып келди деп атат. Анан адам бу жерде кандай кылып масых кылат өткөндө айтканбыз. Алымдар тактап мындай кылып колду суулагандан кийин, ичи тышы кол сууланды, масых кылайын деп атасыз, башка кулакка, моюнга. Аны ушунда мындай кылып туруп, мынагу алакандын мына үчөө, бул баш бармак менен сөөмөйдү өзүнчө бөлүп, мынагу үчөө алтоо болот. Ушунун ичи менен бул экөөнү тийгизбей дейт да. Бул масых кылуунун башка масых кылуунун бир жолу. Ушундай кылса да болот. Алымдар ушуга токтолот, ушундай кылганы жакшыраак. Дейт дагы мынагу менен мына мындайнан тартасыз дагы. Азыр муну алакан тийбестен мунагу алт эле манжа тийип атат да. Бул маңдайдан баштап туруп тартасыз, желкеге чейин. Алаканды кайта чабып туруп, алаканды берген. Мындайнан капталын. Азыр муну менен төөзү кетти да тартылып. Муну капталдар калды. Капталдарына сиз муну алаканды, желкеге барганда алаканды коюп туруп, анын астына тартасыз. Чеке жакка. Ошондо бул экөө калды дейт. Бул мына сөөмөй менен кулактын ичин, эки сөөмөй менен бул баш бармактын ичи менен кулактын тышын. Ушундай кылып анан моногу алтоосун бая тышы менен желкени бир тартып коет. Биздин Ханафи мазхабында мустахаб дейт. Демек, масых кылганда сиз ушундай кылсаңыз сүннөткө дагы туура келет экен, каршы келбейт. Жакшырагы мустахаб ушундай кылуу деп алымдар көрсөтүп атат.
Анан акыркы анан сүннөттөрдөн дагы ван-нияту ват-тартибу. Кулакка мас кылганды көрсөттүк, айттык. Ошол кулакка мас кылуу бул жана башка алынган эле ошол бир жолу колду суулагандан кийин ичи тышын ошо менен анан башка дагы кулакка дагы желкеге дагы мас кылынды. Ушул бир алынган суу менен кулакка өзүнчө суу алынбайт, желкеге өзүнчө болбойт. Ушу бир колду акырында жууган мойдон башка дагы кулакка дагы желкеге ошондой мас кылып коебуз. Бул биздин мазхабта. Анан жанагындай башка дагы мазхабтардыкы чыгып калса окуп, ойлонуп жүрбөңүз. Бизден башка мазхабтарда кулакка өзүнчө суу алат, башына өзүнчө суу кылып, өзүнчө бөлүп мас кылат. Биздин мазхабта бириктирбейт. Биздин Ханафи мазхабы боюнча ушу колго бир жолу жуулган мойдон ошол башка алынган колго суу менен сиз башыңызга дагы, кулагыңызга дагы, желкеңизге дагы мас кыла бересиз. Анан ага биздин Ханафи уламалары ушундай хадисте айтат. Ибн Маджада дагы, имам Даракутни риваят кылат. Ал-узунани минар-раси. Бул эки кулак баштан болот деп айткан пайгамбарыбыз. Ошол башка мас кылынганда кулакка кошо мас кылыныш керек деп айтабыз биз ал хадисте. Ал-узунани минар-рас деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Дагы бир хадисте ошентип пайгамбарыбыз эки кулагына дагы бул эки кулак башка кирет деп башына да эки кулагына намаз кылып, анан пайгамбарыбыз маакайнына дагы маакайнди жанагы сиз айткан моногу чылпак турчу көз жер бар го. Ошол жерди дагы пайгамбарыбыз мынтип сүртчеле деп атат мас кылып. Сиз муну бир эле кол менен сүртсөңүз болот. Ошол бетти жууп атканда эле кошо. Же унутуп калсаңыз өзүнчө дагы кийин мас кылсаңыз да болот ошол жерде. Андан кийин ниет. Ниет дегенде өзү эмне негизи? Ниет адамдын муну жүрөгү менен тилге айтпастан туруп, жүрөк менен эле кылынган нерсени ниет деп айтабыз өзү. Жүрөк менен кылынган ниетиңиз. Сиздин көкүрөгүңүздө ушу даарат алайын деген жүрөгүңүздөгү көкүрөгүңүздө болгон ниет, ушул парз. Себеби пайгамбарыбыздан ошондо иннамал амал бин ниет деген хадисте көпчүлүк уламалар ошол ниеттен азыр дараттагы сүннөт экендигине далил кылышат бизде. Ниетсиз дарат өтпөйбү? Биз азыр муну сүннөт деп атпайбызбы? Сүннөт аткарылбай калса, башка жана негизги парз болгон амалдар аткарылса, болду, дарат катары эсептеле берет. Бирок жана айттык, кайсы бир сүннөт калып кетсе, сообу кем болот дараттын. Дараттын сообу толук болсун десеңиз, сүннөттү калтырбастан аткарыш керек. Ниет дагы ошондой сүннөткө кирет биздин мазхабта. Башка мазхабтарда ниетти фарз дегендер бар. Сиз Ханафи мазхабын жакшы билип алыңыз, ниетти биз сүннөт дейбиз. Анан намазда деле ошол ниет айтылат. Даратта деле ушундай ниет бар экен. Ниет дегенде биз жүрөк менен болгонун айтып атабыз. Каерде парз десе, намазда дагы ниет парз болот, ал жүрөк менен кылынган ниет парз. Бирок биз тил менен айтып көнүп калганбыз. Ниет кылдым, 4 рекет парз, куптан намазын окумакка, жүзүмдү кыбла тарапка караттым дегендей кылып сөздөрдү билгендер эски аксакалдарыбыз, молдокелерибиз арабча, фарсча айтышат. Азыркылар көпчүлүгү билбегендер, демек кыргызча эле ниет кылса болот. Ошону сөз менен айтуусу шартпы? Бирөөлөр айтат, сөз менен айткан бул бидаат деп айтат. Биздин Ханафи мазхабында ниетти сөз менен айтуу бидаат болуп эсептелбейт. Негизи парз болгон ниет өз жүрөктөн болот. Бирок тил менен айтып коюуну мустахаб деп эсептешет.
Бұл ошо тили менен жүрөгүндөгү болгон нерсени тили менен тастыктап айтып койсо, бұл эч кандай каршылыгы жок. Шариатка бидат болуп эсептелбейт. Эгер тили менен айтпаса, жүрөгү менен кылса, өзү жетиштүү болот. Анан тартип дараттын дагы бир сүннөтү. Тартип даратта тартип сүннөт. Кандай тартип? Тартип дегенде берде даратта мына жуулуп аткан мүчөлөрдүн тартиби бар. Анан жуулуп аткан мүчөлөрдүн ичинде парз мүчөлөр бар, сүннөт болуп жуулушу сүннөт болгон мүчөлөр бар. Мисалы мурун менен оозду биз сүннөт деп айттык. Жана масх кылыш кулакка буларды сүннөт дедик. Туурабы? Парз болуп жуулушу парз болгон мүчөлөр кайсыл эле? Төртөөсү жанантип биринчи бет, жүз, андан кийин кол, андан кийин аяк, эки аяк, анан барып башка масх кылыш болчу. Ушул төрт парздын тартиби ушул азыркы айтылгандай, бул тартип Куранда келген. Куранда өзү айтылганда дарат жөнүндө келген аятта биринчи жүздү айтат. Андан кийин колду айтат. Андан кийин аякты айтат, андан кийин башта масх кылууну айтат. Ушул төрт парз болгон дараттагы парз болгон төрт парз бар жуула турган мүчөнү ушу Куранда айтылгандай тартиби менен кылыш сүннөт. Демек биринчи ушул төртөөсүнүн ичинен 100 жуулуш керек. Анан барып эки кол жуулуш керек. Анан барып эки аяк жуулуш керек. Анан этегинде масх кылыш керек болуп атат дейт. Бу жерде ошол тартипти сүннөт деп атат да. Аятта келгенине караганда ошондой болуп айтылган деп атат. Бейна а'да'ил вуду'ил мафрудати. Бул тартипти биздин Ханафи мазхабынан башка жана 3 мазхабта ушул тартипти парз дейт. Ушул тартиптин өзү ушундай жууш парз дейт. Бизде парз эмес, Ханафилерде биз аны сүннөт дейбиз. Эгер тартиби аралашып кетсе, алмашып кетсе ордулары эчтеке болбойт. Биздин мазхабта демек даратыңыз дарат катары эсептеле берет. Бирок баягы бут аягында туура. Бут аягында жуулат. Азыр мен катарын айтканда ката туура эмес айтып алдым. Бут аягында жуулат. Демек аяттагы келген тартип ошондой болуш керек. Мүчөлөр ушундай жуулсун. Демек биринчи ошонтип 100 жуулуш керек. Анан барып кол жуулуш керек. Анан барып аяк менен башты айтылганда тартиби биринчи ошонтип башка масх кылуу, анан эки аягын жуу. Жалпысынан ушундай убактыбызда болуп калды. Анан мустахабтары оң жактан баштоо, анан моюнга, желкеге масх кылуу мустахаб деп бул китепте айткан. Оң жактан баштоосу, оң жак дегенде эмне айтып атат? Даратта эмненин оң жагы бар? Эки кол, эки аягыбыз бар. Ошол көбүнчө эки кол менен эки аяктын оң жагынан оң колду жууп биринчи башташ керек, анан оң аякты жууп башташ керек. Анан ошого карап кээ жок, ушу таямун деп айтты, пайгамбарыбыз оң жак жакшы көргөн адам муну бетин жууганда деле дейт. Муну оң жагынан алганы жакшы дейт. Сууду алып, оң жагынан анан бүт бетине жайылып жууганы жакшы. Бул сүннөткө ылайык келет дейт. Анан муну моюнга масх кылуу туурасында биздин Ханафи мазхабында бул мустахаб болуп эсептелет. Башкалар бул мустахаб эмес, бул бидат дегендер бар. Биздин Ханафи мазхабында желкеге ушинтип ракабасына масх кылып коюу бул мустахаб болуп эсептелет. Аллах алам бис-саваб. Кийинки сабактан даратты бузуучу нерселерге токтолобуз. Алла таала жугумдуу кылсын. Уккан билген нерсебизге амал кылганга тавфик берсин. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи rabbil alamin. Аллахумма салли. Сазы көбінше кранда жуынтпайыз ба? Қолды 3 жолы алабыз. Ооба. Бет 3 жолынан 3 жолы кандай кылабыз аякта? Суу куйгандагысын эсептей бериз. Крандан. Өзүңүз кран бир жолу жанантып колуңуз менен бир айлантып жуасыз да. Ошону бир деп эсептеп, ооба.